Задержкасы бар балдарда карайсызбы же только дары-дармектер боюнча кеңеш бересизби дейт Айпер айым. Сиздин сурооңузга жооп берейин. Задержкасы бар балдар менен 1200дөн ашуун бала менен иштештим. Именно ушул тилин өнүкпөй калуусу башка көпчүлүгүнүн 70%-inde аябай жакшы результаттар болуп, көпчүлүгү сүйлөөсү жакшырып, мынакей менин отзывдары дагы бүгүн кызынын дагы баласынын дагы сүйлөөсүн жакшыртылганын катталуучу мына пикири менен бөлүштүм. Өтө көп балдардын сүйлөбөй калып, сүйлөөсү жакшырган. Бул жерде деле чуда эч нерсе жок. Жөн гана базовый эле элементарный эле нерселерди аткаруу менен балдардын сүйлөөсүн жакшыртса болот. Ошондуктан консультацияга жазылсаңыз болот. Бирок бул жерде балдардын задержкасында 1 айлык же 3 айлык жетишсиз болуп калат. 6 айлык консультацияга жазылып, 6 ай ичинде бүт балаңызда эмнелер бар, эмне болду, буга эмнелерди кылган, реальный диагнозу эмне, мисалы аутизмби же жөн эле сүйлөөнүн кечүгүүсү болуп атабы же СДВГ болуп атабы, эмне болуп атат, баардыгын аныктап, организминдеги ошол факторлорду, СДВГны, аутизмди, неге эле ушул баланын сүйлөө өнүгүүсүнө терс таасир эткен факторлорду аныктап, ошолорду жок кылып, андан кийин баардыгын жок кылып алгандан кийин уже кошумча терапияларды баштап, айрыкча үй шартында. Мен негизи үй шартында жасоого аябай кеңеш берем, негизи ушундай кошумча терапиялар. Себеби дегенде канчалык эне көп алектене турган болсо, ошончолук балага пайдалуу да. Эне менен баланын коннекти, бул контакты аябай өзгөчө. Бул нерсени көп энелер түшүнбөйт да, балдарын ар кандай коррекционный центрлерге алып барып тапшырып салат. Силер кыла бергилечи, мен тажап кеттим, чарчап кеттим деп. Бирок бул жерде ошондуктан негизи эле ушул консультацияда мен бир эле балага эле эмес, энеге дагы консультация бергенге аракет кылам да. Себеби эненин ресурсу аябай алсыз болсо, мисалы эне өзү потеря, өзү кантип эмне кылышын билбейт, жүрөт, энергиясы жок, баласына кам көргөнгө энергиясы жок. Бул учурда баланын сүйлөп кетиши өтө оор да. Кандай эне баласына реал түрдө жардам берет? Өзүнүн ден соолугу мыкты, өзү баласын караганга тың, күчү жетет, энергиясы жетет, бүт нерсеси жетет, баласына баардыгын үй шартында жасап бергенге жетет. Эненин да ошондой абалга алып келиш керек. Эненин көпчүлүк ушундай задержкасы бар балдардын энелери психологиялык жактан кыйналган аз келгенсип, еще физиологиялык жактан да кыйналат. Көбүндө анемия болот, витаминдердин жетишсиздиги болот. Ошондуктан баласы бар, задержкасы бар балдарды дарылоодо не только баланы эле, энелери да обязательно дарылаш керек. Жок. Оорукчан эне эч качан баланын айыгып кетүүсүнө толук жардам бере албайт. Ошол нерсени түшүнүшүңүздөр керек. Ошондуктан менин консультациямда өзүңүз, балаңыз, башка дагы балдарыңыз бүткүл үй бүлө кеңеш алып, баардыгыңыздар сунуштамаларды алсаңыздар болот. Задержкасы бар балдарды дарылоодо эң негизги 5 ыкманы колдоном. Биринчи, организмдеги витаминдин жетишсиздигин, ферритинди нормага келтиребиз, жашоо образын жакшыртабыз, уйкусун жана башка факторлорун. Эч кандай укол, эч кандай бир кооптуу препараттар, ар кандай башына токторду киргизип андай эчтеке жок. Жалаң далилденген, коопсуз, стандартный, сонун реал түрдө эффект бере турган ыкмалар жасайбыз. Төртүнчүдөн, балаңыздын организминдеги ошо үй шартында жасала турган кошумча терапияларды жасайбыз полностью. И бешинчи, реал түрдө баланын сүйлөөсүнө таасир эткен атайын препараттар болот. Ошол препараттарды өз убагы келгенде колдонуп, ошонун негизинде балаңыздын сүйлөөсүн жакшырта алабыз, урматтуу Айпер айым. Эгерде менин консультациямдын негизинде, менин кеңештеримдин негизинде балдарыңыздарга, өзүңүздөргө кеңеш алууну кааласаңыздар, ушул WhatsApp номерге жазып консультация алсаңыздар болот. Консультацияга орун барбы, жокпу, бүт ошол номер аркылуу тактасаңыздар болот. Орун болсо, сиздерди каттайт. Анан атайын ушул эфирге кошулгандарга баарыңыздар белгилүү болгондой, мен промокод берем дегем сиздерге. Айрыкча ушул кийим эгерде 6 айлык көзөмөлгө каттала турган болсо, мынакей промокодду мен бул жака жазып кетейин. Ошол промокодду менеджерлерге жөнөтсөңүздөр, сиздерге атайын өзгөчө арзандатууларды кылып берет. Ошол промокоддун жардамы менен консультацияга бүткүл үй бүлөңүздүн, өзүңүзгө, бала чакаңызга сонун арзандатуу негизинде жеңилдиктер менен консультацияга жазылсаңыз болот. Мынакей мен бул жака жазып кеттим. Негизи терең изилдөө кылып, анализдерди текшерип, баардыгын көрүп, баардыгын өз эрежеси менен кылып, идеалдуу болуу үчүн албетте консультациядан өткөн эч нерсе жок. Баарыңыздарга ийгилик жана ден соолук калып, мен доктор Турабеков.